Kırgız elim, bir tuğandarım, mekенибиздин туруктуулугу үчүн, ынтымактуулугу үчүн, коопсуздугу үчүн провокация калтырбай сабырдуу бололу. Ушул чек ара маселесин сүйлөшүү жол менен, тынчтык жол менен чечет деген ойдомун. Биз сиздер менен бир туугандар, баткендиктер. Урматтуу баткендик боордоштор, биз сиздер мененбиз. Биздин жерибиздин бүтүндүгү, мекенибиздин тынччылыгы бизге керек. Ошондуктан эң биринчи иретте биз баткендик бир туугандарыбызга курман болгон дордун үй бүлөлөрүнө, жаракат алгандардын үй бүлөлөрүнө биздин чоң эмгек жамаатыбыздын атынан, миңдеген окурмандарыбыздын атынан көңүл айтуу менен сөзсүз түрдө Кудай буйрса тынчтык орнойт. Сүйлөшүү жолу менен, тынч дипломатиялык жол менен мына ушундай чоң маселе, чек ара маселеси чечилет деген биз терең ишенимибизди билдирип, өзүбүздүн колдообузду жиберебиз сиздерге. Бийлик болобу, оппозиция болобу, биз бардыгыбыз биримдикте, сабырдуулук менен, ынтымак менен ошо мекенибиздин бүтүндүгү үчүн, ушул чоң маселенин чечилиши үчүн бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Биз мына ушуга чакырып кетебиз. Элибизге тынчтык орноп, жамандыктардын баары артта калып, жакшылыктардын баары алдыда болот деген чоң ишеним менен айтылам. Баардык тынччылык болсун, бейкутчулук болсун жерибизде. Чек арада курман болгондордун жакындарына көңүл айтабыз, өлкөбүздө тынчтык болсун. Урматтуу баткендик агайын туугандар, эң башкысы силерге күч кубат. Биз ар дайым силер мененбиз. Биз Манас атанын урпактарыбыз. Улутубуз кыргыз, урааныбыз Манас. Элибизде, кыргыз элибизде, тажик элинде илгертен бери жакшынакай ынтымак, тууганчылык, биримдик болуп, кыз беришип, кыз алышып жүргөн элдербиз. Биз ишенебиз, Кыргыз менен Тажикстандын ортосунда дайым ынтымак болот,